Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La ilaha illallah. Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat жоқ. Бұл таухид сөзүнө көбөлүк берүү эки нерсени өз ичине камтыйт. Ал нафи жана исбат. La ilaha деп айтуу менен Аллахтан башка бардык жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгарасыз. Бұл нафи жокко чыгаруу, жүз буруу дегени. Иллаллах деп айтуу менен Аллахты чыныгы илах, чыныгы сыйынуучу зат деп билесиз. Бұл исбат, растоо дегени. Аллах Тааланын китеби Куранда эң биринчи буйрулган буйрук бұл исбат, растоо. Аллахты ибадатта чыныгы сыйынуучу, ибадатка татыктуу зат деп растоо. Бұл таухид буйругу. Жана Аллахтын китеби Курандагы эң биринчи кайтарык бұл нафи. Бардык Аллахтан башка жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгаруу жана алардан жүз буруу. Ошондуктан Курандагы эң биринчи буйрук бұл таухид. Аллахты бир деп билүү. Эң биринчи кайтарылган нерсе ширк, Аллахка шерик кошуу. Аллах Таала Бакара сүрөсүндөгү аятта: "Я айюхан насу убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун." О адамдар, силерди жана силерден мурункуларды жараткан Раббиңерге ибадат кылгыла, такыбалуу болсоңор ажеп эмес. Жана эң биринчи кайтарык ширктен экенине далил: "Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун." Эми билип туруп Аллахка башка нерселерди теңдеш кылбагыла. Бұл эки аят тең ла илаха иллаллах сөзүнүн маанисин өз ичине камтыйт. Фала таджалу лиллахи андада, Аллахка бир нерселерди теңдеш кылбагыла. Бұл ла илаха сөзүнүн мааниси. Мында нафи бар, жокко чыгаруу бар. Убуду раббакум, бұл исбат, Раббиңерге ибадат кылгыла. Иллаллах, Аллахтын өзүнө гана. Бұл ошо ла илаха сөзүндөгү иллаллах сөзүнүн мааниси. Бұл исбат, растоо. Эми нафи жана исбат тууралуу Куран сүннөттө көп аят хадистер келген. Аллах Таала айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля iyya." Раббиң өкүм буйрук кылды, анын өзүнө гана ибадат кыласың, жана ага эч бир нерсени шерик кошпойсуң. Бұл нафи, исбат. "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч бир нерсени шерик кошпогула. "Вa'будуллах." Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла. Бұл исбат, растоо. Бұл келменин иллаллах сөзүнүн мааниси. "Ва ла тушрику бихи шай'a." Ага эч бир нерсени шерик кошпогула. Бұл келменин ошол ла илаха иллаллах сөзүнүн, ла илаха сөзүнүн мааниси. Жокко чыгаруу, нафи. Аллахтан башка жалган илахтардын баарысын жокко чыгаруу. Ал дарак болсун, таш болсун, тоо, кабыр болсун, эмне нерсе болсун, баарысын жокко чыгаруу. Бир киши Аллахты ибадатта татыктуу зат деп растайт да, бирок Аллахтан башка бир нерселерге да сыйынат. Же бир Аллахтан башка бир нерселерге дагы сыйынып коет. Аллахтан башка жалган илахтарды жокко чыгарбайт, алардан жүз бурбайт. Бул туура эмес. Бул инсан чыныгы ла илаха иллаллах сөзүн тастыктоочу эмес, растоочу эмес. Бул инсан ширктен таза эмес. Ошондуктан абсолюттуу түрдө чыныгы ибадатка татыктуу зат Аллах гана. Андан башкасы баарысы ибадатка жараксыз деп жокко чыгаруу менен ибадат кылуусу керек бенде. Аллах Таала рубубиятында, жаратуусунда, рызкы берүүсүндө, башкаруусунда, тарбиялоосунда шериги болбогон зат. Жана улухиятында шериги болбогон зат. Андан башка эч бир нерсе сыйынууга, сажда кылууга, рүкү кылууга татыктуу эмес, дуа кылууга татыктуу эмес. Жана ысым сыпаттарында жалгыз болгон зат. Инсан ибадаттын бир түрүн Аллахтан башкасына арнабоос керек. Ибадаттын бардык түрлөрү бир гана Аллахка арналат. Ал сүйүү болсун, коркуу болсун, үмүт болсун, намаз, орозо, ажылык, дуа, бардык ибадаттар Аллахка гана арналат. Бул ибадаттардын биринде кабырга, же бир адамга, же бир тоого, же бир ташка арнап болбойт. Ал ширк болуп калат. Ошондуктан эч бир ибадатка ширк аралашып калбасын. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Кул инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин." Айткан ey Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, менин намазым, курбандыгым, жашоом жана өлүмүм аламдардын жалгыз Раббиси Аллах үчүн.